Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefâ. Ama ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Ardaqtu atalar, apalar, ağa inece qarindaşlar, jengeler, sүйүктүү bir tuğandar. Barыңыздардын tutуп аткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Азыр ушинтип мен алыста, бирок ар бириңиздердин үйүңүздөрдүн кээ биринин босогосунда, кээ биринин эшигинин үстүндө, дагы биринин үйүнүн төрүндө орун алган сыналгадан маңдай теске отурабыз. Бирөөбүз сүйлөсөк, калганыбыз баарыбыз кунтуп угуп отурабыз. Туткан орозоңуздар кемчилик кабыл болсун деген сөз кандай ширин сөз. Бул инсандын сөзү. Туткан орозоңуздар кемчилик кабыл болсун. Бир аз сабыр кылалы, ифтарга жетип барабыз деген сөз андан да мыкты сөз. Эми ушундай мындан да мыкты сөздү Аллахтын өзүнөн тыбытун шунчалык тазардыңар, шунчалык жеңилдедиңер. Саламун алейкум, силерге тынчтык болсун. Силерге бейпилдик болсун. Удхулуха, эми киргиле. Бейишке киргиле, бирок киргенде дагы райян эшигинен киргиле деп айтат. Ошол сөздү чогуу укканга баарыбыз, Аллах баарыбызга насип этсин. Билесизби ал райян эшиги кандай эшик? Райян эшиги ушундай бир эшик. Элестетпегиле силердин өзүңөрдүн короңордагы машина кирчү дарбазаны же үйүңөрдүн эшигин. Ал дегени райян эшигинин кенендиги чыгыш менен батыштай. Аябай кенен. Эмнеге Аллах Таала ал жерди тек гана ыйык Рамазан айда орозо туткандар, тилин сактагандар, бардык мүчөсүн сактап орозо туткандарга арнады. Анткени чаңкап, суусап, курсак ачып, умтулуп тургандарды эшикти ача салып кирип эле бейиштин ичиндеги агып жаткан бал, сүт, суу, суусундук дарыясынан кангыча, пайгамбарыбыздын Кавсар суусундугунан кангыча уртагыла деп биз үчүн жашыл коридор ачып берет да. Бул VIP да. Аллах Таала ошол жактан кирүүнү баарыбызга насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туба лиман вajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Пайгамбарыбыз ушундай деди. Бейиш болсун. Субханаллах. Пайгамбарыбыздын дуасы, пайгамбарыбыздын бизге айткан тилеги, батасы, карабайсызбы? Ким бейиштик болсун? Пайгамбар айтты, туба лиман, бир адам бейиштик болсун. Вajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Ал өзүнүн оң желкесиндеги периште жазган дептеринин баракчаларынан көптөгөн истигфарды таап алса эле, демек истигфар табылса эле бейиш болсун деп атат. Көрсө, адам баласын бейишке эң көп алып келе турган сөз истигфар. Истигфар. Астагфируллах, астагфируллах. Нур үстүнө нур. Нур үстүнө нур. Үстүкө босток. Ыйык Рамазан айы күнөөнү кечирип атат. Хатымдар, Кур'андар, ибадаттар эселенип атат. Ошол учурда бир жолу истигфар айтсаңыз, Аллах Таала 10-дон 700-ге чейин көбөйтүп коюшу Аллахка жеңил. Андыктан басып жүрүп жеңелер, эжелер, жубайлар, ашканада кайната, кайненеге, ата-энеге, жолдошуна кызмат кылып жүрөбү, тамак бышырып. Ушулардан Аллах разы болсун. Истигфар толтура бергиле. Бул аял заты апаларыбыз, жеңелерибиз, эжелерибиз, булар кыздарыбыз. Тамак аш кылып жүрүп, тамак аш кылуу өзү бир мубах нерсе, бирок булар фарыздын сообун ала берет. Сүннөттүн, важиптин, фарздын, ибадаттын сообун ала берет да. Кандай сонун ибадат кылып атасыздар. Ошондуктан истигфарды көбүрөөк айтыңыздар. Истигфар айтыла турган эмне болот? Астагфирулла. Истигфар бул лимагфирату дунуб, күнөөнү кечирет. Ооба. 5 вакыт намазды эмнеге окуп атабыз? Намаз окуп бүткөндөн кийин эң аягында суранганыбыз Аллахым күнөөбүздү кечир дейбиз. Ошол күнөөнүн кечирилишине истигфар эң негизги себепчи. Астагфирулла.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Sadaqallahul azim. Nuh peygamberin tiliminin Allah Teala. Nuh peygamber özünün kavmine aytdı. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا Rabbinlerden keçirim suragıla. Rabbinlerden keçirim suragıla. İnnehu kâne gaffâra. Ankene al öte geçirimdi. Sen geçirimini surap koy, Allah geçiret. Estağfirullah, estağfirullah degen söz çıksın ağzınızdan. Allah geçiret. Allah geçirmeye koymayet. Allah geçiret. Allah geçirücü, Allah geçirüge kadir, gücü jetet. Allah geçirüğünü жақşı göret. Allah bendesi özü geçirilүүгө tatıksız bolsa dagı, kımınday ele bir жақшы iş menen Allah geçirilbey turgan çoğun günölerdi geçirip koyat. En negizgisi kıymıl biz taraftan bolsun. Bu istiğfar bir ile günönün geçirilişine sebep bolboston nüzulul emtar пайдалуу жамгырдын өз учурунда, өз убагында, өз мөөнөтүндө жаап, эгинге, малга, жерге, аймакка, өлкөгө, инсанга жамгырдын өз мөөнөтүнө түшүшүнө себепчи. Истигфар. Юрсилис самаа алейкум мидрара. Садакаллах. Истигфар айтсаңар, Раббиңер силерге асмандан nöşörlögön пайдалуу эгинге, малга, инсанга пайда бере турган, сиңе турган пайдалуу ак жан берет, ак жамгыр берет. Ак жанды баары түшүнөт эми. Бул ак жан жердин мээсинен өтүп, бүт чөп чарлардын, эгиндердин тамырына чейин бара турган жамгыр. Анан эми азыр айтор бул тамактардын начардыгынанбы, же болбосо баягы бузук тасмаларды көп көргөндүгүнөнбү, азыр үйлөнгөн жаштардын көпчүлүгү балалуу болбойт. Согунчо канап төрөбөйт келиндер. Жашоосунун бузулушу, ажырашышы дагы ушудан. Төрөбөй коюлуптур деп эле ажырашып атат да. Анан тиги табыпка, тиги көз ачка, бул дарыгерге барып убара боло берет. Allah Teala Kur'an'da açık aytkan estağfurullah. El-imdad bil-emval vel-banin. İstiğfar aytsa, kedeydi Allah Teala bayıtat, tokumsuzda Allah Teala uruqtu kılады. Bul degeni perzent beret. Kepildigi menen. Uğup durun ayatqa estağfurullah. Ve yumdidukum bi emvalin ve banin. Sadaqallahul azim. İstiğfar aytsan, men sağa maldın türünön berem. 4 түлүк mal. Алардын туягы көбөйөт. Эсептеп бүтө албай каласың. Акылы мыкты, ден соолугу чың, зирек, эс акылдуу, ыймандуу, элдин, сенин, аймагыңдын керегине жараган, өзүмдүн буйругумду аткарып, мен тыйгандан тыйыла турган жакшы перзенттерди берем деди. Аллаху акбару. Allahu akbaru. Aytqıla. Allahu akbaru degile. İstiğfar aytqıla. İstiğfar menen bardıq işti bütürüp alsaq болады. Bizge azır şans, azır mümkünçülük. Tozok eşigi jabıldı. Beş eşigi açıldı. Toba eşigi açılıp durат, jabılbayt. İstiğfar ayttık da Allah Teala kabul kılıp atat. İstiğfar ayttık Allah Teala kabul kılıp atat. Duhulul cennet 5'e gireriz inşallah. İstiğfarın ayından 5'e gireriz. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ. Siler üçün Allah Teala 5 yardadı. Gerek bolsa siler üçün bul dünyadagi ekken, tikken daragыңарды mömölүү kılıp koyat. Kırsıgынан, üşüktön, jana başka narsadan saktap koyat. İstiğfar aytqıla. Akırkısı. Karagıla. 5 baktar көбөйөт, эгинибиз мол болот, түшүм мол болот. Daryalar, bulaklar, kurgabайт көзü mıhtı болот. Men süylöйүн desem, süylöй berem, uzarta berem. Andıktan men hem azır birazdan keyin sizlerden oşo WhatsApp'tan gelgen sorularga жооп берүүгө өтөбүz. Алыбыздын жетишинче иншалlah bitti. Bul istiğfar aytkanдар kimler?
Бул жака мага суроолор келип калды, кечиресиздер. Саламатсызбы? Өзү негизи ассаламу алейкум деп саламдашалы туугандар. Мусулман эли, мусулман журтубуз. Ассаламу алейкум деген укулуктуу, бул Аллах Таала өзү үйрөткөн салам да. Машаяк баптистер кимдер жана аларга турмушка чыкса болобу дейт. Буларга таптакыр турмушка чыкпагыла. Булардан үйлөнбөгүлө. Булар Иса пайгамбарды Кудай деп билгендер. Булар Иса пайгамбарды Кудай деп билгендер. Кудай сактасын. Менин жашым 24-тө, 38 жашымда намаз окуп баштадым. Менин жашым 34-тө, 38 жашымда намаз окуп баштадым. Окубаган күндөрүмдү кандай толтурсам болот дейт азамат. Ошол окулбай калган бойго жеткен күнүбүздөн баштап эсептеп, мага кече бир 19-20 бала чалып, каза намаздарымды баштадым. Ушунча жылдык намазым бар экен. Күнүнө казасын окуп атам. Бир күндө 1 күндүк, 2 күндүк, 3 күндүк, кээде 10 күндүк каза намаздарымды окуп атам дейт. Бир азан айтасыз, калгандарын икамат айтып окуй бересиз. 1 күндүк казасын берем десеңиз, ошондо бат бүтөсү иншалла. Ассаламу алейкум. Орозонун 15-чи күнүндө жума күнү асмандан катуу үн чыгат деп жатышат, ишенсе болобу? Учурдан пайдаланып айтып коеюн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул жерин кесип WhatsApp'ка мисалы таркатсаңар да болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Мен кадиба алейя мутааммидан фальятабавва мақ'адаху минан нар." Пайгамбарыбыз айтты, садақаллаху алейхи. Садақа Расулуллах. Пайгамбарыбыз айтты. Ким менин атымдан жалган хадис айтып жайса, жеткирсе, демек ал азыртан камылгасын кыла берсин, даярдыгын кыла берсин, билип койсун, бара турган жери тозок. Ал эмне иш кылса деле, кандай жакшы иштер жасаса деле, менин атымдан жалган хадис жеткиргендиги үчүн бара турган жери тозок. Бул жалган нерсе. Орозо жуман күнү башталып, анан ортоңку 15 күндө жумага дал келсе, асмандан дабыш келип, Жабраил кыйкырат миш деп атат. Бары жалган, пайгамбарга жала жабылып атат. Асмандан Жабраил алейхиссалам кыйкырбайт. Жабраил алейхиссаламдын кыйкырганы болгон эмес, ал пайгамбарга вахий алып келген. Кыйкырчу жана сурнай тартчу периште Исрафил. Исрафил деген периште бар. Кыяматтын качан болушун эч ким билбейт. Асмандан үн келгенде көз сокур болуп, кулак дүлөй болуп калуу биякта турсун, жүрөктөр жарылып өлүп калат адамдар. Буга окшогон мындай жалган жалаларды, имиш ушактарды ыйык Рамазан айында чыгарбагыла. Муну Исраилияттар деп коет. Исраилияттар деген еврейлердин токуп чыгарганы. Мусулмандарды ибадатынан чалгытып, аларды бир өз ара дүрбөлөңгө салып коюшу. Токтоткула, мындайларды телефонуңарда жайылтпагыла. Ким эгерде телефонда жайылта турган болсо, пайгамбардын атынан жалган хадис айтып, пайгамбарга жала жапкандай күнөөгө батасыңар. Мен намаз окуп атканда, кээде алдыма мышык туруп алат, намазым бузулбайбы? Эч кандай намаз бузулбайт. Намаз бузулбайт. Өтө берсин, отура берсин мышык. Балдарыңар өтүп кетсе да эч нерсе болбойт, бойго жете элек. Кайненем мугалим болуп туруп, 6 саны аман төрөлгөн баламды элдерге инвалид деп ушак таркатып жүргөн. Кайненем ушинткени болобу? Өзү намаз окуйт 5 мал. Эми бул инвалид деп ушак чыгарганын себеби эмнеде? Эгерде жөндөн жөн эле бир жөлөк пул, жардам, кайрымдуулук алайын деген болсо, анда өтө чоң күнөө. Аябай чоң күнөө, жалган айтуу чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда Абдуллах деген бала 6 жашар. Мен эми апамдын үйүнөн чыгып, балдарга кошулуп ойногона жатсам, апам оң колун момундай кылып, уучун бир аз түйүп туруп, "Келсең момуну берем." "Келсең" деди. Мен айттым, "Жок, барсам мени тутуп аласыз да, кармап. Оюнга жөнөтпөй койсом." "Жок, жөнөтөм. Момунун алып кетесиң" деди. Мен барбай аттым. Ошол учурда апамдын аркасынан Расулуллах келип, "Мафиядик. Колуңузда эмне бар?" деди. Апам чөчүп кетти, ордунан туруп жаза салды. "Колумда курма бар" деди.
Мага курма берген аткан экен Байкуш апам. Апам Расул апама карап туруп, эгерде колуңузда эч нерсе жок, балаңызды азыр алдап тутуп алганыңызда, Аллахтын алдына сиз баланчы, жалганчы деп жазылмаксыз деген. Андыктан кайнеңиз ошентип бере турган болсо, Алланын алдына жалганчы деп жазылды, Кудай сактасын. Окуган намазынан демек баары албаптыр да, таасир албаптыр. Куран хатмын окуп бүткөндөн кийин кайсы сүрө окулат? Анан Куран окуп ыйласа дарат бузулабы? Куран окуп атып эмес, намаз окуп атып ыйласаңыз дагы даратыңыз бузулбайт. Бейишти, тозокту, күнөөнү, Алланын мээримин, кечиримин ойлогондо ыйласа намаз бузулбайт. Такыр намаз дарат да бузулбайт, намаз да бузулбайт. Куран хатым кылып бүткөндө, Куранды Фатихадан баштап Ан-Нас сүрөсүнө чейин жеткенден кийин кайрадан башынан түшөбүз, Фатиханы окуйбуз, Бакаранын башын окуйбуз, Аят-ал Курсини окуйбуз, Али Имранды окуйбуз, анан дуа кылсак, ушул пайгамбарыбыз мактаган Халул Муртахил деген, Куранды баш аяк бир окуп жеткирип койду деген эң мыкты пайгамбар мактаган хатым ушул. Куран хатым кылгандан кийин эмнени сурансаңыз Аллах Таала берет. Ошон үчүн сахабалар Куран хатым кылганда бардык үй бүлөсүн чогулуп, үй бүлөсүнүн бардык мүчөсүн чогултуп туруп, анан бата кылган. Арапа качан болот, жылына канча жолу болот, орозого бир күн калганда Арапа күнү деп жатышат го. Арапа качан болот? Арапа болуп өтүп кетти да кагылайын. Биз азыр орозодо жашап атабыз. Сиз издеп аткан Арапа орозонун башында өтүп кетти. Баланы канча жашынан медресеге бериш керек? Жок. Биринчи өзү үй, эне, бала үчүн, кыз үчүн мектеп, медресе. Уяда эмнени көрсө учканда ошону жасайт дейт. Силер башка медресеге берсеңер деле, ошол силердин уяда берген тарбияңар таасир эте берет. Ошондуктан баланын кулагына дайым Кур'ан, азан, тилават, хадис, таалимдер угулуп турса, ал мындай арыгы чабылган бала болот да. Балдарыңарды болсо азыр мамлекеттик мыйзамга, расмий мыйзамга баш ийип, 11 классты бүтүргөндө анан кийин медресеге бересиңер. Ага чейин жакшылап өзүңөр мектеп болгула, өзүңөр медресе болгула, өзүңөр мечит болгула, өзүңөр институт, университет болгула. Азанды теледен айтып жатпайбы, ошону угуп эле намаз окусак болобу же эшикке чыгып өзүм азан чакырамбы улук деп. Мечит сыналгыдан айтылган азан намаз окууга жарабайт. Сыналгыдан айтылган азан ифтар кылганга жөн эле эскертме. Мына ифтарлык учуру келди, өзүң адатсаңар боло берет деген календарды көргөнгө көзү мында чамасы жетпеген аксакалдарга, апаларга, аталарга чыгарылган программа бул. Намаз окуш үчүн, же болсо багымда намаз окуш үчүн сөз түрдө азан айтабыз. 5 убакыт намазга телефондогу, радиодогу, телевизордогу азандар өтпөйт. Мен 4 эле сүрө билем. Тахажжуд намазда 20 рекетти кандай окуса болот? 4 сүрө деген бул көп да. Эгерде сиз былтыркы мурда жылкы Рамазандарды дагы 4 сүрө менен келсеңиз, анда жалкоосуз. Ошон үчүн быйылкы Рамазанда 4кө дагы 4тү кошуп койсоңуз 8 сүрө болот. 8 сүрө менен жашап каласыз. Дагы 4 сүрө кошуп койсоңуз 12 сүрө болот. Быйылкы Рамазаныңыз былтыркы мурдагы Рамазандардан айырмасы болсун. Кайталап окуй бересиз. Молда тамдар сөк чыккан үйдөн дамоз тийбейт. Ошол үйдөн жасалган тамакты башка үйгө алып барса жейт. Ушул туурабы? Кош. Эми жакшылап угуң. Жетими жок үйдөн жесе болот. Жетим. Эгер жетими бар үйдөн желе турган болсо, молдоң болобу, молдо эмесиң болобу, жесе болбойт. Таптакыр болбойт. Кудай сактасын. Ал эми жетими жок үйдөн, эгерде атама ушул соо тийсин дедик эле, кайрымдуулук кылалы, осибесеңер капа болуп калабыз деп башка үйдөн тамак жеш керек. Эми сөөктүн жанына отуруп алып тамак жейсиңер, кызык. Башка үйгө барып тамак берсе жейсиң да, бирок жетими жок болсун. Азан айтпай эле намаз окуса болобу? Сууга кол малынып калса даратка жарайбы?
Азан айтпай намаз оқса болбойт, макрух болот. Болгондо дагы оорураак макрух болот. Анткени азан суннаты муаккада, сөзсүз түрдө айтылыш керек. Үйдө да айтабыз, сапарда да айтабыз. Ал эми дарат алына турган сууга сиздин колуңуз таза мезгилде малынса, ага дарат ала бересиз. Кулагыман ириң агат, бирок 5 убакыт намаз окуйм, болобу? Аллахым шифа берсин биринчиден. Мен сизге бир дарын айтайын. Жасап көрүң. Мен муну өз тажрыйбамда көрдүм да. Ушул кулагынан ириң агып калган адамга азан айттым. Көп азан айттым, ириң токтоду. Ошондой кылың. Ассаламу алейкум, менин бетим аябай курук, сухой. Дарат алгандан кийин бетиме крем коюп алып окуйм. Крем койбосом аябай тартышып, ыңгайсыз абалда болом. Боло береби? Рахмат. Болот. Бирок ошол кремдин составын билиш керек да эми. Кремдин курамын билиш керек. Анын курамында баягы мусулман колдонбой турган аябай жаман балит нерселер барбы жокпу? Сөз ошондо. Ошолорун мындай ылгап алып, сизге мен айтайын дегеним ушул зайтун майын сүйкөп койсоңуз жакшы болсо керек. Ушул аябай жакшы. Саарлык жегенде бет жуубай жесе эмне болот? Жогорку суроого окшоп бетиңиз тартышып калат да, эмне болот эле бет жуубасаңыз. Ошон үчүн ушул оозду чайкап, бетти жууп келип туруп жесеңиз жакшыраак болобу дейм да. Өзүңүз дагы уйкуңуз ачылып, жакшыраак чайнайсызбы? 2 чайнап эле бир жута бербей, көбүрөөк чайнап, жутуп, сиңимдүү кылып, көзүңүздү ачып, уйкусурап көз жумуп алып жебей, ооз чайкап, бетти музак суу менен жууп келип жесеңиз аябай тамакта даамдуу болот буюрса. 10, 20, 30 жылдык каза намаздарын 5 маалга өзүнчө ниет айтып окуйбузбу? Намаздан тышкары зикирлерди окубай койсо болобу? Казада 10-20 жылдык каза намаздарды өзүнчө окуйсуз. Азан айтып окуйсуз, камат айтып окуйсуз. Сөз түрдө окуйсуз да. Намаздан тышкары зикирлерди. Ошол бир күндүк 5 убакыт намаздын казасын берип туруп, эң аягында бир зикир кылып тура бересиз да. Ороза айында гусул бузса болобу? Суроо түшүнүксүз болуп калыптыр. Мен ошон үчүн буга жооп бере албайм. Ороза айында гусул бузса болобу? Менин 5 маал намазды убагында окуганга эч мүмкүнчүлүгүм болбой жатат. Куптанда баарын окусам болобу? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Абдуллах ибн Мас'уд сурап атат да, я Расул, айтыңчы. Бу дүйнөдөгү инсандын, адамзаттын жасаган иштеринин ичинен Аллах Таалага сүйүктүүсү кайсыл дедилер пайгамбарыбыз? Ас-салату ли вактиха. 5 убакыт намазды өз учурунда окуу деди. Өз учурунда окуш керек. Эмне иш кылсаңыз дагы өз учурунда. Такыр чолоңуз тийбесе, анда фарздарын окуң. Фарздарын пешиндин 4 рекет фарзын окуң. Асырды окуң, шамдын 3 рекет фарзын окуң, ушинтип окуң. Менин баламдын ысымы Муслим. Сүннөт жолу менен жарык дүйнөгө келген. Кайра дагы отургузса болобу жана кандай багытта тарбияланыш керек? Аллах Таала атына затын жараштырсын. Муслим, мусулман. Сүннөт жол менен жарык дүйнөгө келген. Эми аны өзүңдөр көрүңүздөр. Врачка, дарыгерге алып барып, сүннөткө отургуз керекпи же дагы ушул боюнча калган жакшыбы деп. Эгерде сүннөткө отургуз керек болсо, отургузуп койгонуңуздар абзел. Жаш баланын зарасы кийимине тийип калса, ошол кийим менен намаз окуй берсе болобу? Жок, болбойт, жууш керек. Сөз түрдө жууп туруп, анан окуш керек. Жай намазды дагы, кийимди дагы, ошол килемче, төшөктөрдү дагы сөз түрдө жууш керек. Ал зара балит да, этият болуш керек. Бейнамаз болуп калат. Кудай сактасын. Таравих намазды өзүм окуп жатам. Таспих айтпай окуса болобу же айтыш шартпы? Угуң, таравих намазды 2 рекеттен 20 рекет окуйсуз дагы эң аягында анан таспих айтасыз. Эгерде таспихти билбесеңиз, анын ордуна өтчү башка субханаллах бар, Алхамдулиллах бар, Аллаху акбар деген бар, ла хавля ва ла куввата илля биллах деген бар. Жана башка сүрөлөр бар. Ихласты окуп коюң болот. Тинч имплант салдырсам болобу? Рахмат. Эгерде сизге ушул ыйык Рамазан айы сөз түрдө салдырыш шарт болсо, анда аргасынан салдырасыз.
Эми бир аз чыдай турсаңыз, менимче ушул мына коменданттык саат жоюлуп, карантин алына турган болсо, ошондой сөздөр болуп атат. Анан кечкурун ошол тиш докторлору менен сүйлөшүп туруп салдырасыз да, ооз ачылгандан кийин. Ооз ачар убактысы кириш керекпи же азанга карай берсе болобу? Окуй. Өзү азан ооз ачар убактысында айтылат да. Азан эч качан ооз ачардан мурда айтылбайт. Эгерде ооз ачардан мурда айтылган азан болсо, ал азанчынын курсагы ачып кеткен. Ооба. Жакшылап карагыла. Ооз ачардан мурда эч качан азан айтылбайт. Азан айтылган учур өзү ооз ачар. Ооз жабыктан аспай чексе болобу? Мына бул суроону берерде кичине уялыш керек. Наспай дегенди кантип чегесиңер билбейм, тооктун кыгындай кылып. Ооз жабыкта, ооз ачыкта деле такыр чегилбей турган нерсе бул өзү. Такыр чегилбей турган нерсе. Болбойт. Оозуңар ачылып калат. Баланы канча жашка чейин эмизиш керек? Толук жооп бересизби? 2 жыл. Бала ден соолугу, эс акылы мыкты болсун, менин чамам жетет десеңер, 2 жыл эмизгиле. Тамакка кошуп деле эмизе бергиле, тамак, башка тамак кошсун. Бирок кээ биркилер бала эмизип атып кошпойлуу болуп калат. Демек анда баланы чыгарышка мажбур болуп калат. Же болбосо оорулуу себептен, жана дагы башка себептен чыгарсаңар боло берет. Эч кандай зыяны жок. Мени текиримкилерде биринчи күрөң воспаление болуп калат. 3 күндөн бери ушундай күрөң болуп атат. Азаздан эле бир күндө 2-3 жолу оозум ачтым. Кандай кылышым керек? Бул ар бир аялдын өзүнө таандык. Ал өзү билет. Мисалы, тазалык күн өзү канча күн? 15 күн тазалык күнбү? Демек 15 күндөн кийин дайым бир аялдын адаты ошол 16-күндө келиш керек болчу. Бул тазалыктын аз мөөнөтү. Кээ бир аялдар 20 күндө, кээ бир аялдар 1 айда көрөт да. Ошол адатыңарга карап кете бересиңер. Этекирдин өзүнүн сыпаттары бар, ошого жараша өзүңөр кабыл алып, оозуңарды ачып жаба бересиңер. Менин көзүмө кичине кезимден ар кандай нерселер көрүнө калат. Эмне экенин түшүнбөйм. Өңдөрү кара нерселер толук көрүнбөйт. Бир заматта бир же жок болуп кетет, бар же жок болуп кетет. Эмне кылсак болот? Бул эми бир жиндердин сиз менен ойношуп атканы болсо керек. Жакшылап дем салдырып, өзүңүз дайым зикирлерди айтып, кулагыңызга тынбай азан айтып жүрө берсеңиз, бул нерселер жок болуп кетет буюрса. Азанды аял киши да айтыш керекпи же үйдөгү эркек киши айтса жетиштүүбү? Намаз үчүн азанды аял айтпайт. Намаз үчүн азанды аял эч качан айтпайт. Намаздан бөлөк, мисалы, баласынын кулагына айтса болот, ушинтип айтса боло берет. Бирок намаз үчүн азанды жалаң гана эркек айтат. Сүйүктүү бир туугандар, бизде алдыда кыска мөөнөткө жарнамалык бөлүк, андан кийин кайрадан түз эфирде жолугушабыз. Assalamu alaikum. Kayradan ile biz Marwa telekanalında tüz efirdemiz. Biz sizlerden kelgen sorularga alыбыздын жетинчи жооп берип атабыз жетишкенибизге. Kur'an-ı Karim'di jattagım kelip жатат. Эмнеден баштайм, устаз? Машаалла. Аллах ийгилик берсин. Мындай суроолор жакшы, мыкты суроолор десе болот. Kur'an-ı Karim'di жаттайм деген инсан, демек ал эң мыкты инсан болгусу келген. Kur'an-ı Karim'di жаттайм деген инсан Алланын сүйүүсүнө арзыгысы келген, бейиштен орун алгысы келген, атасы менен апасын эмгексиз, амалсыз бейишке киргизгиси келген инсан. Фатихадан баштай бериң, белди бекем бууп туруп, азадан жаттай берсеңиз, жаттап бүтөсүз буюрса. Мен менен байланышсаңыз, чогуу жатташабыз иншалла. Эң мыкты. Азыр мына Кур'ан түшкөн ай, ыйык Рамадан. Ушу силерге ошо Рамадандан бир белек болуп калсын. Ошо Рамаданда жаттаган сүрөлөрүм деп кийин бирөөлөргө айтып жүрө турган болгула. Рамадандан көбүрөөк Кур'ан жаттап алгыла, көбүрөөк Кур'ан кайталап алгыла. Намаз окуп жатканда оюма жаман ойлор келип жатат.
төшөк астындагы нерселерге намаз окуп ширк кылтамбы деген ойлор келтат. Эмне кылсам болот? Төшөк астындагы нерселерге намаз окуп эч кандай ал төшөккө намаз окуса, жай намаз салып алып ширк болбойт да. Ошон үчүн намаз баштаардан мурда деги эле өзү инсан жашоосунда Кул а'уду би раббил фалак, кул а'уду би раббин нас деген сүрөнү дайым окуп дем салып жүрүш керек. Анан көбүнчө а'уду биллахи сами'ил алим би вajhihil карим ва султанихил кадим минаш шайтанир ражим деген сөздү аябай көп айтыш керек. Багымдат намазы менен шам намазында өтө көп айтыш керек. Ошондо Аллах Таала аны шайтандын азгырыгынан, васвасадан, ушундай жаман ойлордон өз сактайт. Устаз, мунафик сыпаттардан кутулуу үчүн кандай амал сунуш кыласыз? Аллах Тааладан биринчиден сураш керек. Жардам сураш керек. Аллахумма инни а'уду бика минан нифак. Аллахым, ушу мунафиктыктан, эки жүздүүлүктөн Аллахым өзүң сактагын деп дуа кылыш керек. Анан дайым чын сүйлөш керек. Чын сүйлөө бул мунафиктыктан адамды алыс кыла берет да. Берген убадага туруу мунафиктан алыс кыла берет да. Урушуп кеткенде тилди тыйып коюу мунафиктиктен алыс кыла берет. Сүйлөгөндө дайым чын сүйлөш бул мунафиктиктен алыс кыла берет. Чындыкка алып келе берет да. Намазды жаңы үйрөнүп жатам, жай намазым жок, ордуна полотенце урунуп турсам болобу карантин бүткөнчө? Машаалла, болот. Эгерде ушу Бишкекте болсоңуз, мен өзүмдүн атымдан бир жай намаз белек кылам иншалла. Каерде болсоңуз деле бир жай намаз белек кылайын, мага бир дуа кылып коесуз иншалла. Оозбек учурда кыздардын этек кири келсе орозо бузулат. Бузулуп калат. Бузулат деген ооз ачылат деген түшүнүк. Орозо тутса дагы орозого өтпөйт. Качан тазалангандан кийин анан кайрадан дароо тутуш керек. Намазды карап алып окуса болобу? Жаңы үйрөнүп жаттым эле. Таалим үчүн эми ушундай бир чоңураак барака, мындай болгон бир чоң барака жазып коюп, таалим үчүн окусаңар болот. Муну силер бир 1-2 күн ичинде үйрөнүп аласыңар буюрса. Бирок мындан да жакшысы намазды мыкты билген инсанга шерик болуп жанында туруп жыгылып үйрөнүп алсаңар абай жакшы, ошол батыраак үйрөтөт. WhatsApp'тагы акча утасың деген оюндардан ойносо болобу? Бул болбойт, харам. Биринчиден убакытты кетирет, экинчиден ал кумар, үчүнчүдөн алар эч кандай чындык эмес, жалган. Мен андайга ошондойго кабылган киши менен сүйлөштүм. Алар ушу салып кой, момунча акча келатат, сага бир акча келип калат, азыр өтө эле чоң суммада акча, миллион эптеп бир нерсе кылып таркатып коесуң эми ошол жака. Мына жерге келип калды, мына жерде турат, азыр ошого $5000 жөнөтүп бересиң деп бир 30-40 миң акчасын алдыртып, ыйлап мага келди бирөө. Ошондойлорго кабылып калбагыла. Ассаламу алейкум. Эмчегемизге баланын шилекейи кийимге жукса бейнамаз болбойбу? Жок, болбойт. Эч кандай бейнамаз кылбайт. Шилекейи сууга тамчылап калса дагы дарат ала турган сууну балит кылбайт. Эч кандай бузбайт. Жада калса эмчектеги сүт тамчылап, сууга тамчылап кетсе дарат алсаңар болот. Эч кандай жийиркенбегиле, булгабайт. Орозо болуп туруп тушка түшсө болот. Эмнеге болбосун? Салкындаш үчүн, кээ биркилер күндүзү жунуп болуп калып атат, ихтилам болуп түшүркөп жуунса болот. Сөз түрдө. Же болбосо мындай бир уятуу жерге барганда тазаланып барыш үчүн жуунсаңыз болот, абайлап этияттанып. Күйөөм Америкада 4 жыл болду кеткенине, ал келбейт. Мен бармакмын балдарым менен. Эми барганга запрет кылды. Никебиз эмне болот? Экөөбүз эки жакта калдык. Никеңер бузулбайт. Эч качан талак түшпөйт. Күйөөңөр бир аргасын таап, силерди алып кетиш керек. Сөз түрдө чакыруу жөнөтүп алып кетиш керек. Жол табылат, кыжалат болбогула. Никеңер эч качан бузулбайт. Сен анын уруксатысыз
эч жака чыга албайсың. Же келет, же сен барасың иншалла, чогуу жашайсыңар. Кол канаса орозо бузулбайбы? Бузулбайт. Кол канаса орозо эч качан бузулбайт. Орозо бузулуш үчүн адам баласынын ашказанына, анан тамырларына азык болуп кирсе гана. Киргенде дагы ашказанга барыш үчүн сөз түрдө адатка айланган жол менен мурундан, анан ооздон кирген тамак аш менен анан ооз ачылат. Саламатсызбы, мен намаз окуйын дедим эле, азыр мен 12-ге чыктым, багымдат намазын окуп туруп эле оронуп алсам болобу? Мына азамат, мына муну суроо десе болот. Азамат, бар бол, өмүрлүү бол, ыймандуу бол, бештик бол кагылайын. Намазга бекем боло бер. Аймагыңа жараша, кырдаалга жараша, ата-энең менен кеңешип, кийимиңди оңдоп, түздөп, бир отоло чүмкөнүп албай, башка бирөөлөр жаман ойдо калбас үчүн аймакка карап кийин. Акыйда деген илим эмне жана кайсы китептерден үйрөнүүгө болот? Акыйда деген бул ибадаттын оңолушуна, ширкке кетип калбаш үчүн, бидагаттарга чөмүлүп кирип кетпеш үчүн, адам баласы өзүнүн Аллахка болгон ишенимин өтө жогорку деңгээлде түз кармап жашаш үчүн илим. Буну Акыйда ан-Насафия деген китептерден окусаңыз болот. Мен орозо кармап жатам, кызым 6 ай болду, эмчектен чыгып кетти, 1 айлык дагы боюмда бар. Эч коркунуч жокпу? Рахмат. Эч кандай коркунуч жок. Адам өзү эле бөкөчө болуп коркутуп албаса, эч кандай коркунуч жок. Орозо өзү адамга бөкөчө эмес да. Орозо күнөөнү кечирет, ден соолукту чыңайт, бейиштик кылат, таква кылат, баардык денени аруу кылып тазартат да. Тута бергиле азаматтар. Ассаламу алейкум. Орозодо баланы өөп алса, орозо бузулбайт. Таптакыр бузулбайт. 10 жолу өпсөңөр да бузулбайт. Азан айтканы бизге угулбайт. Бизге азандан мурун намаз окуп алса макрух. Азыр кантсек болот? Макрух деди. Азан угулбаса, анда силер мындай кылгыла. Календарга карап ооз ачкыла. Анан өзүңөр азан айтып намаз окугула. Бирок муну эскертип коюш керек. Марва телеканалынан кетип бараткан азандардын бүт бардыгы, бул азандар Бишкек убактысы менен гана айтылат. Анан алыс каймактагылар ушул Марва телеканалынан айтылган азан менен ооз ачып албагыла. Анткени 10 мүнөт айырмачылык бар жерлер бар да. Мисалы Лейлек, Баткен, Ош деген жерлер 10 мүнөт, дагы бир райондору ушул 10-12 мүнөткө чейин айырмачылык бар. Абайлагыла. Тамеки жасап жатып, жытын жыттасам бузулбайбы? Тамак жасап жатып, жытын жыттаса бузулбайбы? Жок, бузулбайт. Эч кандай бузулбайт. Тамак жасап жатып, жытын жыттасаңыз бузулбайт. Андан аргасыз да, мисалы, кутулууга аргасыз да, мисалы. Жыттаганча немете бересиз. Бирок тамеки чеккен кишилер келинчегинин очокто тамак бышырып жатканда жаккан отунун түтүнүнөн атайын барып жыттаса ооз ачылат. Даарат жок, эртең менен оозду жапса болобу? Өзү сухур кылыш үчүн даарат алуу шарт эмес. Даарат багымдат окуш үчүн шарт да. Оозду, мурунду, бетти жууп чайкап, сухурду кылып, анан оозду чайкап, кийин бүткөндөн кийин даарат алып багымдат окуй бересиз. Сажда аятын жаттап атып, канча окуса ошонча сажда кылыш керек. Жок, сиз 1000 окуйсузбу, бир орунда отуруп, демек анда бир эле сажда кыласыз. Мына ол жерде 1000 жол окудуңуз сажда аятын. Сажда кылбай туруп кетип, тияка барып туруп, дагы 1000 жол окудуңуз. Ошондо бул жердеги бир сажда кыласыз, тиги жерде окуганыңыз үчүн бир сажда кыласыз. Сажда аятын канча жерге жылып окусаңыз, ошонча сажда кыласыз да, жылганыңызча. 4 кызым бар, бала багып алса болобу? Бул кыздан өткөн байлык жок өзү. Ошон үчүн сахабалар кайсыл ата-эне биринчи кыздуу болсо, үйүндө биринчи, экинчи кыздуу болсо, Аллах анын үйүнө береке бериптир деп
айтышкан. Кызды үйдө кыл жатпайт деп ошондон калган. Кызды үй бул береке. Эми бала багып алуу ниетиңизди келинчегиңиз менен, ата-энеңиз менен, бир туугандарыңыз менен кеңешип жүзөгө ашырсаңыз болот. Тамак алдында Куран окуйбузда ошондо көбүнчө апам окуйт, аял киши окуса эч нерсе болбойбу же кандай? Аял киши окуса аябай мыкты болот. Анткени эне да көпчүлүгүндө ушул аял Куран окубайт, аял тоок сойбойт, кой сойбойт, кой сойсо да баканды минип алып соет деген бир акмак түшүнүктөр бар. Аял деген ал инсан, ал сенин апаң, анын таман астында бейиш катылган. Окусун. Витир важип намазы каза болобу, казасын окуш керекпи? Албетте, эгерде витирди кандайдыр бир шарт менен, себеп менен окуй албай калсаңыз, Кудай сактасын эми. Казасын бересиз. Куфтан намазын кандай казасын берип атсаңыз, витир важиптин да казасын сөз түрдө окуп бересиз. Сөз түрдө витир да каза болуп калат. Кудай сактасын. Таравини тасписи жок окуса болобу? Рахмат. Болот. Көпчүлүгү ушу таравих таспини билишпейт да. Анткени мурдагы мечит ачык мезгилде хатым жана таравих учурунда эл жама жөн ыкта кылып, мечиттин эле муаззин карылары таспих айтып, эл аны жаттаган эмес. Мына эми баары бул иш башына түшүп, ойбой, бул таспих деген бар турбайбы, жаттабасак болбой турбайбы деп азыр түйшөлүп атат. Жаттай албасаңыз, кагазга жазып алып бир окуп койсоңуз болот. Эгерде ал такыр билбесеңиз, ордуна Ихлас сүрөсүн окуп койсоңуз болот. Жагымсыз жытты жыттаса орозо бузулабы? Жок, бузулбайт. Бузулбайт, таптакыр бузулбайт. Бирок этият, абайланган кезде этият кылыш керек. Өтө таква инсандар ошолорда жыттаган эмес. Битир канча сомдон, аялым бар, никебиз бар, никени кайра жаңыртса болобу? Менде ушул азыр карап көрөйүн, мына менин планшетимде азыр ушул жерде эгер садака фитир жөнүндө маалымат болсо айтып берейин. Садака фитир чыккан болчу, бирок азыр мен таап калсам айтам, таппай калсам анда айта албай калышым ыктымал. Садака фитир будай менен 35 сом, мейиз менен 384 сом бересиз. Ундун эсеби менен 60 сом, арпанын эсеби менен 54 сом, курманын эсеби менен 512 сом. Ошон үчүн колунда бар бизнесмен, байлар, айлык маянасы жогоркулар сөз түрдө ушул мейиз менен курманын баасын бергиле. Мейиз 384 сом, курма 512 сом. Биз дайым үй бүлөбүз менен ушул мейиздин же курманын баасын беребиз. Ал эми баягы өзү араң жашап атат байкуш. Алар 35 сом будайдын эсеби менен же арпанын эсеби менен 54 сом же ундун эсеби менен баасы менен 60 сом берсе болот. Никеңер бар болсо аны жаңыртуу шарт эмес. Кудай сактасын эми. Аны жаман сөз айтып албасаңыз жаңыртуунун кажети деле жок. Мейли күмөн сүрөп атсаңыз, жаңырткыңыз келип атса, барып бир имамды алып келип нике кыйдырып алың. Орозодо билбей тамак жеп алдым, эми эмне болот? Билбей жеп алдыңыз да, бирок билгенден кийин токтотуп койдуңуз. Ушундайбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким ыйык Рамазан айдын күндүзгү күндө жаңылып жеп алса, же ичип алса, бир нерсени ууртап алса, дароо билип токтото калса, Аллах Таала ал бендеси менен периштелерге мактанат. Көрдүңөрбү? Мен бендемдин менден корккондугун, жеп атып ичип атып менден коркуп токтотуп койду деп. Бирок анан жеп атып сезип калып иши өлдү эми. Болушунча болду деп самсанын кайра жарымын жеп койсоңуз, анда жарымын жегендигиңиз үчүн бир күнгө 60 күн казасын бересиз. Ошон үчүн токтотуп чыгарып коюш керек. Эртең менен саат 8ден кийин тишти зуб паста менен жууса, ооз ачылбайбы? Тиш паста менен оозду жууу ниет кылгандан кийин дурус эмес, макрух болот. Өтө абайлаш керек. Алкымга, тамакка пастанын даамы кетип калса, ошол күнкү орозонун бир күндүк казасын орозо бүткөндөн кийин бересиз.
саламатсызбы? Орозо кармап тырнагымды тиштегеним калбай жатат. Эмне кылсам болот? Абайлаш керек. Бул мунуларга сизге ушул 10 манжага бир нерсе кийгизип коюш керек экен. Тиштей албай турган нерсе кийгизип коюп адаттан калбасаңыз, калбайт окшойсуз да. Ошол калтырып коюш керек ошону. Бир нерсе кийгизип болсо да калтырып коюш керек. Бирок орозоңуз бузулбайт, этият болушуңуз керек. Күнүмдүк турмушта амин, алхамдулиллах, астагфируллах дегендин кыргызчасын айтыш керек деп эжем талашып атат. Сиздин оюңуз. Амин деген кабыл кыл деген. Алхамдулиллах деген Кудайга шүгүр деген. Астагфируллах деген Аллахтан кечирим сурайм деген. Маанисин айтасызбы кыргызча, өзүн айтасызбы, айырмасы жок. Айта бериңиз, экөө тең сооптуу. Орозо кармап атам, бүгүн уруша кеттим, мушташып, ооз ачылдыбы? Жок, ооз ачылган жок, бирок ушу бүгүнкү орозоңуздун маанилүүлүгү, сообу бир аз кемейип кетти да, азайып кетти. Катарлаш сиз менен тутуп аткан, кошуна тууган уруктардын тутуп аткан орозонун сообуна караганда сиздики кыйын эле төмөндөп кетти да. Мисалы күнүгө бир көчөгө бир бай келип, баарыңарга ошол 10 миңден ошол акча берип турам десе, сөгүнгөндөргө жазасын берип коем, катыгын колуна карматып коем деп сөгүнгөн кишиге келип туруп, бүгүн сага деп 1 сом берип, калгандарын 10 миң сомдон берсе, аябай ызаланасыз да. Куд ошондой болуп атат да, бул жолку сиздин орозоңуздагы. Мен келинчегиме талак берип койгом, бирок бирге жашайбыз, балдарыбыз бар, эмне кылыш керек? Ушу талак маселесине келгенде, мен өзүмдү аябай этият кылам. Анткени силер кантип талак айттыңар, качан айттыңар, канча талак айттыңар, аны жазбай эле учка жазып коюпсуңар. Анын үчүн муфтиятка барып, анан жообун алгыла да. Ооз ачарда арабча дубаны окубай эле кыргызча дубаны айтса болобу? Албетте болот. Баарыбыз эле кыргызча кайрылабыз. Кудай Тааладан, Аллах Тааладан кыргызча суранабыз. Тилегибизди, максатыбызды, оюбузду, дитибизди коюп кыргызча эле айтабыз, баарын шырылдатып. Таравих намазын жолдошума абысыным да уюп окуса болобу? Болот. Албетте болот. Абысыныңыз, чоң абысыныңыз, кичине абысыныңыз, кайненеңиз, сиздин апаңыз күйөөңүзгө ыкта кылып окуса болот. Кээде сухурга турбай калып, күндүз кыйналганда оозду ачып алса карыз болобу? Рахмат. Бул кандай? Азыр көпчүлүк мына карантинде турган учурда көп адам күнүн түнгө алмаштырды. Түн эч ким уктабай атат. Мисалы биз уктабайбыз да. Үй бүлөбүз менен. Сухур деген калбайт, Кудайга шүгүр. Бирок сухурдан калып күндүзү мен түнү сухурдан калып калдым эле деп ооз ача турган болсо, ал өтө чоң күнөө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким орозонун күндүзгү күнүндө атайлап ооз ачып, кийин өмүрүнүн аягына чейин бирде күн ооз ачпай орозо тутса дагы, ошол Рамазандын күндүзгү күнүндөгү күндүн орозосун ачып иргендиги үчүн ал күндүн сообуна өмүрүнүн аягына чейин туткан орозосу дагы жетпейт деген. Устаз, аялым жана апама таравихте имам болсом, ниетти кантип айтам? Эч кандай имамга өтүп атканда аялым менен апама имам болдум деп ниет кылбайсыз. Жөн эле алдыга чыгасыз, куфтанга ниет кыласыз, алар сизге ниет кылып уйуйт. Сөгүнүп алсаң орозо кабыл болобу? Эми сөгүнбөң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким ыйык Рамазан айда тилденгенин, сөгүнгөнүн, богоздонгонун, бирөөнүн жакасына асылганын, жалган айтып сүйлөгөнүн, ушак имиш сүйлөгөнүн токтотпосо, Аллах Таала анын орозосунун туткан орозосундагы курсак ачкандыгы менен суусагандыгына назар салып да койбойт. Кыяматта сизге Аллах Таала бул дүйнөдө сөгүнгөндүгүңүз үчүн сизге сөгүнгөндүгүңүздү, курсак ачкан, суусагандыгыңызды көрсөтөт, башка сооп жок да. Мен неберелүү болдум. Атын Хадижа койдум. Кулагына азанды 40 чыккандан кийин айттырсам болобу?
Оппо. Хадижа деген ысымды жакшы коюпсуз. Бирок азанды заматта айтырыш керек. Заматта айтыш керек. Азыр кыркы чыкканын күтпөң. Өзү сүннөтү бала төрөлөрү менен оң кулагына азан, сол кулагына икамат айтылат. Бир айтып коюп эле ошол боюнча жок болуп кетпей, күнүгө азан айтыш керек. Күнүгө азан айтыш керек. Тынбай. Телефон бар, азыр мисалы. Үйгө, ошо наристе жаткан үйгө азанды бийик кылып коюп койгула. Кур'андын үнүн бийик кылып коюп койгула. Кыркынын чыгышын күтпөң, тезинен азан айттырың. Фатиха менен кул хуаллаху ахадты экөөнү билем, намаз окусам болот. Өтө улуу эки сүрөнү билет турбайсызбы? Албетте. Ихласты окуң, Фатиханы окуң, ихласты окуң. Ошол ихлас деген ошол кул хуаллаху ахад. Ушул эки сүрөнү билген, эми үчүнчү сүрөнү жаттаганга чамаңыз жетпей атабы? Мен дагы бир кыска сүрө билем мен. Астагфирулла. Инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар. Ушуну жаттап коюң, 3 сүрө билет. Билген болосуз ошондо иншалла. 14 жашымда жаңы кармап жүргөндө талай иштерине байланыштуу оозумду ачып алгам. Бир күн карызын кармагам. 60 күн кармашым керекпи, болбойт экенин билген эмесмин. Эми 14 жашында бул кыз балабы, уул балабы билиш керек. Өзү бойго жеткен күнүн, жылын, жашын такташ керек да. Эгерде бойго жеткен абалда ушул бала же кыз 14 жашында талай иштерине байланыштуу оозун ачып алса, анда казасын берет. Толук 60 күн казасын берет да. Билбей ачкандыгы үчүн дагы казасын берет. Анткени орозонун күндүзгү күнүндө атайлап ооз ачты. Билбей эмес, атайлап ооз ачты. 60 күн казасын беришин билбесе дагы атайлап ооз ачкандыгы үчүн. Мен биринчи жолу орозон кармап жатам. Аялдардын даарат алуу жолун билбей жатам. Айтып коесузбу? Аялдардын даарат алуу жолу менен эркектердин даарат алуу жолу окшош да. Окшош. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп колду 3 жолу жуабыз. Оозду 3 жолу чайкайбыз. Бирок Рамазанда каргара деп алкымга чейин оозду көтөрүп чайкабайбыз. Оозго суу алабыз, чайкайбыз, 3 жолу түкүрөбүз. Суу ары кетип калбасын. Мурунга суу алганда да каңырыкка жеткирип тартпайбыз. 3 жолу оң кол менен суу алып, сол кол менен кагабыз. Оң кол менен жүздү 3 жолу жуабыз. Оң колду чыкканга чейин, сол колду чыкканга чейин жуабыз. Андан кийин баштын баарына мас тартабыз. Андан кийин эки аякты жуабыз, ушу менен дары бүттү. Ассаламу алейкум. Тарабих окуган парспы же сүннөтпү? Үзүр киши имамчылыгына болобу? Тарабих намаз окуу бул суннат. Суннат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям окуган, ошон үчүн окуйбуз. Бул эркекке дагы, аялга дагы. Үзүрлүү киши имамчылыкка качан өтсө болот? Андан башка намазды толук биле турган, кырааты, сүрөлөрдү мыкты окуй турган, фарз сүннөттөрдү андан мыкты эч ким билбесе, ошол өткөнү жакшы. Бирок андан мыктыраак бирөө башка бирөө болсо, ал башкасы өткөнү жакшы. 5 маал намаз окубай эле багымдат намазын окуса болобу? Мага ушундай суроо берди бирөө. Мага Камбаркан фольклордук ансамбли, ошол тобу бир кыз неге ушу 5 намаз окуш керек? Багымдат эле окуп койсо болбойбу деди. Мен айттым, жок, 5 намаз окуш керек дедим. Антсем да түшүнбөдү, мынсем түшүнбөдү. Көп топтун арасында 2-3 жолу сурагандан мен бир шарт коем, эгер ошону аткарсаң, багымдатты окуй бер дедим. Калган окубай эле кой. Айтың деди. Мен айттым. Комузуңду чыгар, кабынан чыгарды. 2 кылын жулуп ташта дагы. Мага 1 кыл менен машботойду, же болсо дагы башка күнү ушу кыямына чыгарып келтирип чертип бересиң, окуй бересиң дедим. Десем, болду, мен түшүндүм, 5 убакыт окуйм дейт. Ошон үчүн багымдатты окугандан кийин калган 4-өн кошуп окуш керек, сөзсүз түрдө. Булар бири-бирине эреши аркак. Бир күндөгү 5 убакыт намаз окуш бул фарз, милдеттүүбүз. Жолдошум оозун эрте эле жаап салат. Жумушка байланыштуу, уйкудан калып жатам дейт. Болот. Эч кыжылат болбогула. Сухурга жетпей эле тоюнуп, оозу башын чайкап, ниет кылып жатса болот. Түнү бою уктабай ооз жапкандан кийин күндүз ифтарга чейин уктаса, ошондой ороза болобу?
эми бул күндүзү ифтарга чейин уктаган адам бул кандай уйку, мунун уйкусу кандай? Ошону көрүш керек. Ошо силердин уйкуңардан уйкусу жокторго берип коюш керек кичине. Түнү бою уктабайбыз мисалы биз. Мен күндүзү кичине уктап, бир 3-4 саат уктап, кайрадан сабактарымы ошол кыдырам. Мага ошол жетиштүү. Анан кечке уктаган адамды көрө элекмин чындап айтканда. Тасбихни даратсыз тартып отурса болобу. Тасбих айтыш үчүн, зикир кылыш үчүн кыбланы кароо, убакыт, же болбосо дарат алуу шарт эмес. Каалаган айып жатып алып айтсаңыз деле боло берет. Даратсыз айта бересиз. Субханаллах, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп айта бересиз. Мен былтыр мурундан кан акса, ооз ачылат деп бир адамдан уккам. Менин мурдум канап орозодо ооз ачкам. Кандай болот? Айтып коесузбу? Аллах разы болсун, рахмат. Ошон үчүн чымчыкты сойсо да кассапчы сойсун деген. Жөнөкөй эле өзүңүз сыяктуу адамдардан угуп эле шарият экен деп амал кыла бербеш керек. Илимдүү, билимдүү адамдардан сураш керек. Мурун канаса ооз ачылбайт. Тиш мурун канап качан алкымга кетип жутуп алсаңыз же атайлап жутсаңыз анан ооз ачылат. Жөндөн желе мурун сыртка канап атса анда ооз ачылбайт. Ошол ооз ачып берген күнүңүздүн казасын толуктап беришиңиз керек. Намаз окуп атканда кекире берем. Акыбал кандай болот? Ошол кекирбегенге аракет кылыш керек. Кекирбей койгонго аракет кылыш керек, абайлаш керек, тынчыраак. Сүйүктүү бир туугандар, биздин түз эфирдеги суроо блогу дагы жабылды окшойт менимче. Аягында аз гана убакыт калды, андыктан мага берилген убакыт истигфар жөнүндө сөз кетип барды эле. Сүйүктүү бир тууган, Аллах Таала өз аятында алардын капталдары, жамбаштары тетежафа жунубухум анил мадажи. Алардын жамбаш капталдары төшөк көрбөй таң аткыча түн уктап ибадат кылчу эле дейт Аллах, бейишке кире турган эң мыкты өзүн сүйгөн бенделерин мактап. Кanu qalilan minal layli ma yahjaun. Алар кезде түн ибадат кылып атып, бир аз таянып, жамбаштай кетип, кыйгачтай кетип, куш уйку кылып койчу алар. Анан алардын бир жакшы адаты, дейт Аллах мактап атат. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ошол түнү ибадат кылып атып, кичине жамбаштап уктап кеткенин ушунчалык күнөө сезип, асхар сухур мезгилде, сахар мезгилде Аллахым сага ибадат кылып атып түнү уктап калгандыгым үчүн сенден кечирим сурайм деп истигфар айтышчу эле да. Алар өзү түнү уктаганга боло турган учурда дагы ибадат кылып, анан кичине жамбаштап кеткен уйкусу үчүн кечирим сурап атат. Кагылайын бир тууган, анан түнү уктабай сухурга чейин ойго туруп, сухурду жеп алып, багымдатты окуп алып, анан шамга чейин уктаган адамга мен таң калам. Рамазан биз үчүн берилген бир фурса, мүмкүнчүлүк, бир шанс. Рабиха мен рабиха, мында пайдаланган адам толук пайдалана алды. Хасира мен хасира, мында зыянга учураган адам орду толгус зыянга кептелди, Кудай сактасын. Ыйык Рамазан айга жеткен бар, жетпеген бар. Сурансак деле, суранбасак деле Аллах Таала жеткирди. Шүгүр кылып болсо дагы, жеткирип койгондугуң үчүн шүгүр. Болбосо менин кошунам ак эткенин так айтып, ушу Рамазанга жетсем деп аябай аракет кылды, жетпеди. А мен суранбасам деле жеттим да деп акылыңарга келип, ыйык Рамазан айдын күндүзгү күнүн дагы, түнкү түнүн дагы Аллахка жаккыдай кылып ибадат менен өткөрө турган болсок, быйылгы өткөргөн ыйык Рамазан ай былтыркысынан ушунусу менен айырмалансын. Эмдиги ыйык Рамазан айга жектирип калсак, ал Рамазан ай бүгүнкү тутуп аткан Рамазан айдагы орозобуздан дагы мыкты нерселер менен айырмаланып турсун. Чын айтканда, кээ бир адамдар ыйык Рамазан айда алар бейиштин жолдомосун колуна алышты. Ибадат менен алар Аллахтын алдына бийик кылып, сооп, ибадат мунарасын текелеп куруп коюшту. Ал эми көпчүлүгүбүз баягы эле үйрөнгөн адат калабы деп, орозо тутсак деле, жегенден, ичкенден тыйылсак деле, ушак айыңдан,
жаман нерселерди көргөндөн, уккандан, тилденгенден, богоздонгондон, бекерпоздуктан, кумар ойногондон тыйыла албай атабыз. Андыктан Жабир радиаллаху таала анху эгерде орозо тутсаң, сага кошулуп мүчөлөрүң да орозо тутсун. Эгер адал нерселерден орозо тутсаң, анда сен арам нерселерден оңой олтоң эле орозо тутуп тыйыла аласың деген. Туткан орозоңуздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын. Аллах Таала ушул туткан орозобуздун эсебинен Аллах жана пайгамбар убада берген бейишти бизди сыйлыкка Аллах өзү берсин. Кийинки жолу дагы бир жолу түз эфирде жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.